Урматтуу кыргызстандыктар, 5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынган күнү. Бул тарыхый күн. Мына ушул күнгө байланыштуу укук коргоочу катары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын иштелип чыгышына өзүмдүн жеке салымымды кошкон инсан катары, Конституциялык кеңеш менен мүчөсүнүн бирөө катары Кыргыз Республикасынын Конституциясы кандай аткарылып жатканы, аткарылбай жатканы, бийлик тарабынан кандай иш жасалып жатканы боюнча кыскача маалымат бере кетейин дедим. 3,5 жылдан бери иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун бийлиги да Конституциянын кээ бир талаптарын аткаруу боюнча бир топ аракеттерди көргөнүн айтпай кое албайбыз. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42-беренесинде ар бир адам эмгек эркиндигине, эмгекке жөндөмдүүлүгүн байланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, ошондой эле мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алууга укуктуу деп турат. Берененин эң негизги максаты адамдын эмгекке болгон укугу. Мына ушул боюнча ушул 3 жылдан ашуун убакыттан бери бир топ жумушчу орундар түзүлдү, биргелешкен ишканалар курулду, завод фабрикалар курулуп атат, кичинекей гэстер курулуп ишке алды уже ишке кирише баштады. Андан тышкары мына стадиондор курулуп атат, курула баштады, ипподромдор курула баштады. Ошон үчүн биздин мына мигранттарды кайра кайтарып келүү боюнча, башка өлкөгө кеткен мигрант кайтарып келүү боюнча дагы бир топ иш аракеттер бийлик тарабынан жүргүзүлүп атат. Муну айтпай кое албайбыз. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 45-статьясында ар бир адам турак жайлуу болууга укуктуу деп жазылып турат. Экинчи пунктунда эч ким турак жайынан өзүн билик менен ажыратыш мүмкүн эмес. Үчүнчү пунктунда мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары турак жай курууга көмөк көрсөтөт. Турак жайга ээ болуу укугун ишке ашырууга шарт түзөт деп ачык жазылган. Мына ушул багытта дагы жаңы бийлик бир топ алгылыктуу иштерди жасаганын тана албайбыз. Көп жылдардан бери биздин жарандар, айрыкча жаңы конушта жашаган жарандар өзлөрүнүн жашаган үйүнө документтерди ала албай келишкен. Кызыл китепти ала албай келген, жашыл китепти ала албай келишкен, документтер жок болгон, жашап турган жерлердин баары трансформация болгон эмес. Баягы айдоо аянтынан адам жашай турган турак жай шартына которулган эмес. Мына ушул багытта президент чечкиндүү аракеттерди көрүп, ошол трансформация маселесин чечип, жарандарга жана кызыл китеп берүү, мурда баягы өзүн билемдик кылып салып алган үйлөрдү дагы кайрадан мыйзамдаштырып берүү боюнча кеч убакыт болсо дагы бир чечкиндүү аракетти көрө алды деп ойлойм. Бул дагы ойлогондой жүрүп аткан жок, бирок ошондой болсо дагы ишти кечеңдеткен кээ бир чиновниктер кызматтан алынып, губернаторлор кызматтан алынып, акимдер кызматтан алынып, мына ушул боюнча бир топ иштер жасалып, миңдеген жарандарыбыз өзлөрүнүн үйлөрүнүн документтери менен ээ болуп калышты. Анан жарандарыбыздын экономикалык жактан көз каранды эмес болушу жана социалдык жактан корголушуна да укуктуу ар бир жаран. Мына ушул багытта да өкмөт бир топ алгылыктуу иштерди жасай алды. Мисалы Кыргыз өкмөтүнүн демилгеси менен мына кээ бир кедей жашаган, жакыр жашаган адамдарга же болбосо кээ бир ишкер адамдарга 100 000 сомдон акча бөлүнүп, мал сатып алып, ишкердик кылып, бизнес кылып, мына ошондой бир топ миңдеген үй бүлөлөргө акча атайын бөлүп берип, анан ошол акчаны иштетип кете турган жарандар чыгышты. Бул боюнча дагы атайын президент баштап көзөмөл кылып, жер жерден барып текшерип, мына ушул багытта дагы бир топ алгылыктуу иштер жүрүп, биздин жарандар өзүнүн бир жашоо турмушун оңдоп алганга бир топ аракеттерди көрүштү. Эми биздин кээ бир жарандарыбыздын укугунун тебеленип аткан фактыларына дагы мен токтолуп кетейин. Анткени мына бул Конституцияда статьяларында, кээ бир статьяларында адамдардын укугу тебеленип, бийлик тарабынан, жарандар тарабынан аткарылбай аткандыгы боюнча дагы айтпай кое албайм. Мына Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25-беренесинде 1-пунктун окуйм. Ар бир адам ажыратылгыч жашоо укугуна ээ дейт. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт. Эч кимдин өмүрү өзүн билемдик менен кыйылышы мүмкүн эмес. Өлүм жазасына тыюу салынат.
Бирок ушул Конституциянын 25 беренесинин болгонуна карабастан камак жайларда, СИЗОлордо, акыркы убактарда, акыркы жылдарда бир топ адамдардын өмүрү кыйылганы өтө өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Мына өзүңүздөргө белгилүү, Арыстанбек Алай деген ат менен белгилүү Арыстанбек Абдулдаев баштаган бир нече жарандын өмүрү ошол камак жайдан, СИЗОлордун ичинен кыйылышты. Бул өтө кейиштүү нерсе, өкүнүтө турган нерсе. Анткени кээ бир жарандар, ошо Арыстанбек Алай баштаган жарандар негизсиз түрдө камалышып, камак жайда аргасыз камалып жатышкан. Мамлекет эгерде негизсиз кармап жатса же камакка алса, анан ошол жерден алардын өмүрү кыйылса, анда өкмөт, мамлекет жооп бериш керек буга. Укук коргоо органдары жооп бериш керек. Тилекке каршы бизде жооп берген салты буга чейин боло элек. Болбогону өтө өкүнтөт. Андан тышкары дагы башка беренесине токтолоюн. Мына Конституциянын 29 беренесин айтайын. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийгиздигине, абийиринин жана ар намысынын корголушуна укуктуу деп турат. Ушул эле 29 берененин 2 пунктунда эч ким инсандын абийирине жана ар намысына доо кетирген, жаны кемситкен маалыматты тарткандыгы үчүн жазык куугунтугуна алынышы мүмкүн эмес дейт. Ал эми тилекке каршы биздин кээ бир журналисттер, блогерлер деп аталган катмар акыркы убактарда кээ бир адамдар камалышып, сот жообуна тартылышып, камакта отурган учурлар бар. Куугунтукка алынып аткан учурлар бар. Бул өзү Конституцияга туура келбейт, дал келбейт. Мына Конституцияда ачык жазылып турат. Буларга куугунтукка алынганга жазык куугунтугуна алынышына мүмкүн эмес деп ачык жазылып турат. Андан тышкары 3 пунктунда ушу 29 берененин ар бир адам кат кабар алышуунун, телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдүн, почта, телеграфтык, электрондук жана башка кабарлашуулардын купуялуулугуна укуктуу деп турат. А бизде атайын органдар, укук коргоо органдары, МВД атайын баягы куугунтук кылып, купуя сырларды угушуп, атайын баягы угуу аппараттарын коюп, эч кандай жарандардан сурабастан, алардан макулдук албастан, алардын сүйлөшкөн сөздөрүн угуп, мына ушундай бир куугунтук жасаган учурлар болуп атат. Бул өзү Конституция тарабынан дагы, мыйзам тарабынан дагы тыюу салынат буга. Мындай ишке барбаш керек. Эгер кандайдыр бир кылмышкер болсо, анын кылмыштуулугу аныкталса, анан ошол соттун чечими чыкса, анан ошондон кийин гана ушул адамдын үстүнөн баягы куугунтук алып, сүйлөшкөн сөздөрүн угуп, же башка бир жазган каттарын ачып, мына ошондой аракеттерге барыш керек. Мунун бардыгы соттун чечими менен гана болуш керек. Андан тышкаркы статья беренелер, бузулуп аткан беренелер бизде 32 статья менен, 32 берене менен 39 берененин бузулушу коомчулукта аябагандай чоң резонансты жаратты десек болот. Мына ал беренелер ушул ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу деп жазылып турат. Ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу деп жазылып турат. Ал эми 39 беренеде 1 пункту ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу, эч ким чогулушка катышууга мажбурланышы мүмкүн эмес деп ачык жазылып турат. Эми акыркы беренеге токтолоюн. Бул да өтө маанилүү берене. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинде ачык жазылып турат. Эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этностук таандыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча басмырланышы мүмкүн эмес. Басмырланыш деген сөз жана дискриминация деген сөз да. Мына ушинтип ачык жазылган. Бирок тилекке каршы ушул 24 берененин дагы шарттары, негиздери аткарылбай келатканы бизди өкүнтөт. Мына жынысы боюнча биздин аял заттарыбыз, аялдарыбыз, аял заты ошо бир басмырланып келатканы айдан ачык нерсе. Кээ бир катмарлар, кээ бир кыздарыбыз, келиндерибиз мына бети башын тилгенге чейин барып атат, кээ бирөөнү сабап атат, кээ бирөөнө баягы
күч колдонуп атат, зордук зомбулук көрсөтүп атат. Бул боюнча кээ бирөөнү болсо өлтүргөнгө чейин барып атат. Өзүңөр билесиңер, канчалаган кыздарыбыз жанын кыйып атат ошол боюнча. Канчаны сайып өлтүрүп кетип атышат. Бул боюнча коомчулукта канча пикет митингдер болуп атат. Бул өзү биз ошо 21 кылымда жашап атканда ошо аялдарга бир тең мамиле жасашыбыз керек, бирдей мамиле жасашыбыз керек. Аялдар менен эркектердин укуктары бирдей болуш керек. Мына ушул жагынан биз аксап аткандыгыбыз өкүнтөт. Бирок эми Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанда абал кандайдыр бир деңгээлде баягы чыдоого болот. Бирок ошондой болсо дагы бизде кээ бир мыйзам одоно мыйзам бузуулар болуп аткандыгы жынысына байланыштуу. Бул өтө өкүнтө турган нерсе. Дагы эле эркектер уруп атат, аялдарын балдары менен чыркыратып эчке кууп чыгып атат, таяктап атат. Мына ушунун баардыгы жакшылыкка алып келбейт да. Анан мисалы биз дагы бир бизде майып адамдар бар. Колу жок, буту жок, аксап басат, майып. Мына ушуларга дагы бир башкача мамиле да. Аларга бир ошол майыптай мамиле кылып атышат. Алар боюнча пандустар жок, тиешелүү жүрө турган жерлер жок, автобустарга түшө албайт. Ошолорду автобустарга же бир автотранспортко түшүрөрдө дагы бир жардам көрсөтүп, көмөк көрсөтүп коюу да бизде жок да. Кайдыгер мамиле кылган катмар бар. Дагы эле болсо. Бул да жакшы эмес. Биз майыптарга өзүбүздөй эле мамиле кылышыбыз керек. Майып адамдар ал Кудайдан ошондой болгон, кырсыкка кабылган, же ошондой төрөлгөн. Ошон үчүн буларга да биз мындай тең мамиле кылышыбыз керек да. Андан тышкары дини боюнча дагы, туткан дини боюнча дагы бизде башка динге кирген адамдарга, айрыкча кыргыз улутундагыларга да куугунтук болуп, кемсинтип аларды, жаман сөздөрдү айтып, же алар курман болгондо дагы тиешелүү мүрзөлөргө койдурбай, мына ушундай болгон учурлар да бар да. Анан курактары боюнча дагы мисалы ошо жаштарды дагы биз кемсинтебиз. Сен жашсың, көп нерсени түшүнбөйсүң деген жаман сөздөрдү айтканыбыз да бар. Аларды кемсинтип, киши катары көрбөгөн учурлар да бар. Тескерисинче жаштар дагы улуу адамдарды сен карысың, колуңан эчтеке келбейт, биздей жаша эмессиң деген сыяктуу, булардын заманы өттү деген сыяктуу мамиле кылышкан. Мына ушундай бир туура эмес муундардын ортосундагы туура эмес түшүнүшүү да бар да. Бул дагы өтө өкүнтө турган нерсе. Анан теги боюнча, мүлктүк же башка абалы боюнча. Мына бизде байлар жана кедейлер деп, мына айрыкча эгемендүүлүк алгандан бери ачык эле бөлүнүп калды. Байлар болсо өзүлөрүнүн имараттары бар, мүлктөрү бар, минген машинелери, кийген тамдары, кирип турган тамдары, минген машинелери асман тирейт. Ал эми жөнөкөй адамдар башкача жашайт. Мына ошолордун ортосунда бөлүнүү, ортосундагы айырмачылык аябай чоң да. Бул дагы жакшы эмес көрүнүш деп эсептейм. Анан жана башка ушундай же болбосо чыккан жери боюнча мына кээ бирлер мактанат. Мен ак сөөк болом, менин атам бай болгон, же аталарыбыз аябай кызматтарды иштеген, сенин атаң болсо кедей, карапайымсың деген сыяктуу да мына ушундай да бөлүнүү бар. Муну да айтпай кое албайбыз. Мына ушул 24-беренеде дагы 24-берене дагы ушу одоно бузуп аткандыгы бизди өкүнтөт. Мына ушундай ушул 5 май да кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кээ бир оң жана терс жактарына кыскача токтолуп кеттим. Бул укук коргоочу катары, Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары менин милдетим деп эсептейм. Баарыңыздарга жакшылык каалайм.